Сооротуучу Кудай. 21 январь. Бир аят окуп кетсек. Мага мактоо курмандыгын алып келген адам, мага урмат көрсөткөн адам, өз жолун байкап жүргөн адамга мен Кудайдын куткаруусун көрсөтөм. Кудайга мактоо сөздөрүн айтуу, ыраазычылыгыңды айтуу, аны көкөлөтүп даңктоо бул өтө маанилүү иш. Кудайга рахмат айтуубуз аркылуу жашообузда келип жаткан батанын баарын ал берип жатканын моюнга алабыз. Теңирдин ысымын даңктоо бул көп маселелердин чечилиши да болот. Анткени жогорудагы аятта айтылгандай, Кудай куткаруусун көрсөтөт. Ыйсанын шакирттери Павыл менен Сыласты зынданга отургузуп салышканда, алар Кудайды даңктап, мактай башташканда эмне болгону эсиңиздеби? Келгиле бирге окуйлу. Түн ортосу болуп калганда, Павыл менен Сылас сыйынып, Кудайды даңктап ырдашты. Туткундар болсо, аларга кулак төшөштү. Бир маалда катуу жер титирөө болуп, түрмөнүн пайдубалы солкулдап кетти. Ошол замат бардык эшиктер ачылып, бардыгынын кишендери бошоп калды. Биз да Кудайдын ысмын көкөлөтүп даңктасак, далай кишендер талкаланат, ачылбай жаткан эшиктер ачылат.